Өзүнүн ишини берилүү менен жасап жаткан бул айымдын ысымы Даана Умарбаева. Ал токуучулук өнөргө бала кезинен кызыгып, кийинчерээк өз кесибине айлантып алган. Учурда каарманыбыз шаймандардын жардамында бир гана кийим токуп чектелбестен түрдүү оюнчуктарды, бут кийимдерди, жоолуктарды жана башка нерселерди сапаттуу кылып даярдоого аракет кылат. Кантип кызык, биринчи жаш кезимден эле ийне жипке жакынмын. Ийне жипкечи жаш кыздар сыяктуу эле өзүнчө кийимдер тигип, кукла кийимдер тигип ушундай башталган. Кийинчерээк анан уже токууга келгенин, турмуш кургандан кийин отуруп токуп, өзүмдүн кичинекей бөлбөгүмө токуп ушундан башталган токуучулукчу. Ушинтип токуп калдым. Каарманыбыз азыркы учурда үй шартында эмгектенип, жасаган буюмдарыны интернет желилерине киргизип, сатуу менен чакан бизнес баштаган. Айтымында мындай жол менен иш алып баруу бардык эле айымдардын колунан келе турчу нерсе. Токуганды билип, Инстаграмга эмне кылып, телефон тартып жүрүп, бир-эки киргизгенде тааныштар баштады, заказга бере баштады. Үйдө отурган айымдарга эң алгач эле бөбөктөрдүн шапкесин, оңой шапкесинен баштап алса, андан кийин андайларды, пинеттерди, ушинтип эле анан татаалыраактарына өтүп кете берет да. Биринчиден, балаң менен үйдө болосуң. Эртеден кечке жумушта эмес, баланы караганча, үй жумуштарын кылганча эле үйдө болосуң да, ошонусу менен анан токкан жумушуң сапаттуу болсо, кардарлар да көп келет да, жакшы кылып чыгарсаңчы. Токуу өнөрүн үйрөнүү үчүн көп деле убакыт керектелбейт. Болгон адамда бир аз каалоо болсо абзел. Каарманыбыз бул жумуштун майда иштери көп болгону менен бир тарабы керектүү болгон буюмдардын баарын жасоого болоорун, ага мисал өзү жасаган буюмдар экендигин баса белгиледи. Оюнчуктар, жомоктор каармандары, шапки, шарфтар, сыноттар, чешкалар, жылуу кыштын ушундайлар менен. Бут кийим токуган өтө кылдаттык менен майда кылып токуйсуң да, ушул эң кыйын. Анан жомок каармандарын токкан кыйын. Мисалы мен ушул жомокту 20 күндөй токканмын. Элестетиңиз, баарын майдалап токуп жүрүшүң керек да, буттарын бут кылып, баштарын токуп туруп анан ушинтип 20 күндө бир жомок даярдалат. Жоолуктарды болсо, жоолуктарды максимум 5 күндө токуйм. Колунан көрү төгүлгөн Даана айым келечекте өз ишин дагы да кеңейтип, башка айымдарга да үйрөтүп, кол өнөрчү инсандардын санын көбөйүүсүнө салым кошууну максат кылууда. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтөсү.